Быйыл кышында Бишкек навасы мурдагыга салыштырмалуу таза болуп, калааны кара түтүн анчейин каптаган жок. Адистер бул көрүнүштү жаңгонуштардын газга өтүп жатканы менен түшүндүрүшөт. Шаардын үстү жагындагы Аларча конушунун тургундары дагы бул пикирге кошулат. Конушка былтыр жаратылыш газы киргизилген. Анын арты менен жашоочулар көмүр жагып гүл чыгаруу түйшүгүнөн арылган. Кыш келген сайын ушул түтүндөн кыштан дем ала албай турчубуз. Могу газ киргенден бери мынакей бир кыштап чыктык. Аба аябай эле жакшы болуп калды. Жакшы эле тазарып калдык. Андан кийинки көйгөйүбүз ушу көмүрдүн жанагы гүлү. Ушул кыштан дагы гүлдөн дагы жүдөчүлүк. Ушул бакка чейин күтүп келгенбиз газды. Көмүр жагып, карала туралы болуп, азыр жакшы газ келген, жеңилдеп калды. Тамак аш, от жакпай, газ менен колдонуп. Аларча жаң конушунда 400 түтүнгө жакын эл жашайт. Анын 80%га жакыны кышында көмүр жагып көө болбой газга туташкан. Көгүлтүр оттун кириши жылуулук көйгөйүн гана чечпестен үй тиричилигин да кыйла жеңилдетти. Элге дагы мындай жакшы болду. Коштолор да киргизип алды. Ушул мурдакыдай түтүн жыттабай, түтүн жутпай, газ менен жакшы баарыбыз ушул быйыл кышты жакшы өткөзүп алдык. Анан бу тамак аш жагын жасаганда дагы мурда газ баллонубузду алып барып толтуруп келчү элек. Азыр газ баллонду унуттук дагы ушул үйдөн эле каалаганча колдонуп, каалаганча жагып атат. Бүгүнкү күндө Бишкектин 36 жаң конушуна жаратылыш газы киргизилди. Газдаштыруу Газпром Кыргызстан компаниясынын инвестициялык каражаттын эсебинен жүргүзүлүүдө. Адистер жарандарды кышында эмес, жай мезгилинде үйүнө газ киргизип алууга чакырат. Себеби жаратылыш газы көмүр жана электр кубатына караганда үнөмдүүрөөк келет. Эң негизгиси экологияга зыяны жок. Новопокровка деген Чүй областындагы айылда газ түтүктөрдү куруу жумуштары башталды. Андан тышкары Бишкек шаарынын Акбосого деген жаң конушуна газ түтүктөрү курула баштайт. Бул эми эки эле пункт болгону менен алардын саны да чоң, чакырымдары да көп болот. 250 чакырым газ түтүктөрү курулат. Ошондой эле бир 11 000 үй бүлөгө газга кошулуу мүмкүнчүлүк пайда болот деп айтсак болот. Бул штабта калааны газдаштыруу боюнча активдүү иштер жүрүүдө. Ал эле эмес, газ менен жылыткан каражаттарды коюу үчүн жарандарга жеңилдетилген насыя дагы берилип жатат. Каалоочулар Айыл банк менен Элдик банктан 150 000 сомго чейинки насыяны баштапкы төлөмсүз ала алышат. Газ отказандарын алганга мурун газдаштырууга алган кредиттерди кайра каржылоого беребиз. Максималдуу суммасы 150 000 сомго чейин берип атабыз бүгүнкү күндө. Жеке ишкерлер жана физикалык, юридикалык жактар алса болот да кредиттичи. Күрөө боюнча айта кетсек, бул кредит эч кандай күрөө кабыл алынбайт, талап кылбайбыз да. Күрөөсүз негизде кредит берип жатабыз. Абанын булганышын алдын алуу максатында жеке турак жайлар гана эмес, Ордо каладагы отканалардагы көгүлтүр отко өтүп жатат. Бишкек мэриясы жана Газпром Кыргызстан ишканасынын биргелешкен аракети менен Борбордогу 19 откана жаратылыш газына которулду. Андан сырткары кийинки жылы Бишкек жылуулук электр борбору дагы толугу менен газга өтүшү ыктымал. Автандил Бактыбеков, Калыс Сакибаев, ЛТР Бишкек.